Өкмөт сунуштап жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары колдогон мөңгү мыйзамына каршы жаранды ком кол топтоп баштады. Анткени мыйзам долбоору президенттин кароосунда турат. Активисттер Атамбаевди мыйзамга кол койбоого чакырышып, өлкө байлыгын талаптоноого жол бербөө керек дешет. Эртең ошо жердин астынан чыккан алтынга караганда ошо жердин үстүндөгү сугат суу менен ичүүчү суу бул дароо кымбатыраак байлык болот да. Анан ошондо суу жок болуп калып, тиги жаан жабай калган жылдары анан мен ошондо көрөм да биздин азыркы атка минелерди эмне деп айтарынчы. Кыргызстанда жалпы 6771 мөңгү болсо, алардын экөө учурда талкаланып бүтүү алдында турат. Эгер суу кодексине кирген мыйзамдын долбооруна Атамбаев кол койсо, Лысый жана Давытов мөңгүлөрүн казуу мыйзам чегинде жүрөт. 20 ноябрда президент журналисттерге жооп берип жатып, мөңгү мыйзамы боюнча оюн айтты. Санитаранын эптеп байлап койбосок, ошол жерге тазалап кеткиле деп. Ошол калдыктар кетсе ылдыйгөстөй, анда ошондо кыйынчылык болот. А бул раскачка болуп атканы сеттерде. Мен аны билип атам. Башка бир шылтоо жок да. Эки мөңгүнүн тагдыры Акаев менен Бакиевдин кезинде чечилген. Анткени алтынды казуу боюнча биринчи долбоорго 1992 жылы кол коюлуп, келишим 2008 жылы бүтөрү көрсөтүлгөн. Ошол кездеги өкмөт сунуштаган мыйзамды 5-чакырылыштагы депутаттар артка кайтарган. Анткени өзгөрүүгө жиберилген мыйзамдын максаты мөңгүлөрдү сактоо эмес, жердеги алтынды казып алууга багытталган. Мындай ойду Рита Карасартова айтып, азыркы өкмөттү айыптоодо. Мөңгү бар, мөңгү көп. Ошону азыр жардырып туруп алып атышат. Өзүлөр кайра айтып атат. Биз албасак ал мөңгү жылып баратат, ал деген басып калат. А ошентип жылып баратканы кимдин күнөөсү? Эң башында кумтөр башталып атканда алар деген биз мына могу жакта ачык алабыз, андан кийин жердин асты менен алабыз деген келишимдер бар болчу. А эмне үчүн алар кечке эле мөңгүнү да жылдырып, жердин үстү менен алып атышат? Анткени себеби ал арзан түшөт. Адистердин белгилөөсүндө, эгер мөңгүлөрдүн тагдырына кайдыгер карасак, Кыргызстан 30 жылдын ичинде суу тартыштыгына кириптир болот. Анткени улам климат өзгөрүп, ага адамдык ресурс да кошулуп жардам берүүдө. Ал эми айрым адистердин мөңгүлөр 100 жылдан кийин калыбына келет деген иликтөөлөрү чындыкка жатпайт. Бул болгону элди алдап, мыйзамды өткөрүүгө багытталган жарнама дешет айрым экологдор. Эксперттердин заключениялары боюнча суу алтындан кымбат болот. Азыркы кезде ушу 30% дүйнө жүзүндөгү жарандар сууга жетпей атышат да. Ошон үчүн азыр суу кодексине өзгөртүү киргизип, мөңгүлөрдү талкалаган бул такыр туура эмес. Бул вообще балта чапкан деп айтсак болот. Өзүбүздүн ресурстарга, өзүбүздүн келечегибизге. Мөңгүлөрдү сактоо боюнча жаранды коомдун эл арасында кол топтоосу алардын акыркы кадамы. Эгер кайрылууну президент четке какса, Кыргызстан эки мөңгүдөн кол жууйт. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары.